Өздөрүн блогер көрсөткүсү келген Бекзат Өмүрбеков сыяктуу көптүн арасында көзгө илингиси келип жүргөндөрү бар. Маселен, Бекзаттын төмөндөгү сөздөрүнө көңүл бөлөлү. Өзүндө иштегендерлерге жана бүлбүл атырлар чектиртип, наркоман кылып, ар бир эркектер менен жат кырып, мына ушуну чыгарасың, чыгарбасаң мондо болот деп өздөрү ноутбугуна, компьютеруна сактап койгон үчүн мурда улуттук коопсуздук мамлекет комитети кармагандан кийин өздөрүнүн ноутбугунан бул акмактардын видеолорун тапкан. Калп дегенден алысмын, бардык сөзгө калысмын деген блогер Чалыштын айтымында биздин компьютерлердеги маалыматтарды УКМК кызматкерлери таап алышыптыр. Ал эми УКМКнын бул операцияга эч кандай тиешеси жок экенин, ал операцияны Ички иштер министрлиги жүргүзгөнүн Камшыбек Ташиев өзү билдирбеди беле? Bunun bardығы қалып нерселер. Себеби Темиров боюнча УКМК эч кандай маалыматтарды таратқан да жоқ, маалыматы да жоқ. Ал ишти биз расследование туткан жокпуз, ал МВДда. Финансылык отчеттор тинтүү учурунда алып кетишкен компьютерлерде сакталган. Ал маалыматтарда интернетке чыкты. Укук коргоо кызматкерлери тарабынан жарандардын жеке жашоосу аңдууга кабылып, телефондогу сүйлөшүүлөр тыңшалган. Алар да интернетке жайылды. Демек, дал ошол укук коргоо органдары өздөрүнүн фейк троллдору аркылуу таркатып жатат деп ишенимдүү айтууга негиз бар. Мэтью деген австриец, он на русском хорошо говорит. Он не иштешкен. Мол акча дегенибиз сырттан келген акчага түзүлгөн компаниясы журналисттик гана иш эмес. А мыйзам боюнча адам укугун коргоо, купуялуулукту сактоо алардын ыйык парзы болууга тийиш эле. Тескерисинче алар бизге карандай жала жабуу менен алек. Ананда биздин техникаларды ушул күнгө чейин кайтарып беришелик. При обыске изъято процесса черного цвета марки One Star. Темиров Лайв командасына капкайдагы блогермин дегендер да карандай жала жаап келишет. Жогорудагы Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөстен ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-чү степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. аты аталган Бекзат деген блогер Чалыштын сөзүнө кулагыңызды төшөп көрсөңүз. Силерге дагы бир ачуучундукту айтып коеюн. Мен менен сүрөткө түшкөн бир бала мени тааныган бала. Бир жерге резюме таштапыр, жумушка кирем деп. Ошондо Темир Лайв чалыпыр. Бекзат жөнүндө эмне маалымат билесиң? Башталгычка биз Темир Лайвтан чалып атабыз. WhatsApp'tan сүйлөшкөнгө болбойт. Сигнал дегенден чал. Сигналдан сүйлөшөлү. Бекзат жөнүндө информация бере турган болсоң, биринчи эле $5000 төлөп беребиз. Андан кийин дагы жакшы информацияларды биле турган болсоң, ставкаңды көтөрүп, сага акча төлөп беребиз деп айтыпыр. Бизге кайра жазып, жаны чыгып бараткандай дал баштады. Гези кели деди. Адатта журналисттерге адилеттик таппай чыркырагандар кайрылат. Биз аны ошондойлордун бири го деп жолуктук. Бул мага Бекзатбек обещать эткени $1000 берем деген да. Мен, например, карта жазышайм, азыр холодильник деп ресторан ачам. Ошого ушунда канча керек болот? Ошо 1000 болсо, Бирок биз чынын айталы,
эч жерден материал алып, сатып алып, же бирөөгө сатпайбыз. Биз болгон чындыкты гана берип жүрөбүз. Бирок ал бизге маалымат булагын сата турган киши болуп чыкты. Ал эмес, соодалашууга өттү. Биз андан дароо шектендик. Анын ушул амалынан эле Темиров Лайф командасындагыларды кылтакка илүү амал экени көрүнүп калды. Эгерде бул сүйлөшүүлөр жаздырылып алынмаганда, сиз акылдуу сүйлөп аткандардын сөзүнө кошулмактырсыз. Өкүнүчтүүсү, сот органдары, прокурорлордун, соттордун адилетсиз чечимдеринен сырткары блогер чалгыштар фейк фабрикалар аркылуу Темиров Лайфка жала жаап жатышат. Булардын артында кимдер турат? Алар да бир күнү ачыкталарына бөркүңүздө ишениңиз. А Темиров Лайф командасы алардан айырмаланып, конкреттүү далилдер менен акыйкатсыздыкты ачыктап берет. Адилеттик, чындык үчүн күрөшөт. Сиз дагы биздин катарга кошулуңуз. Жылына 10 бала өлүп атат. Эми сиз өзүңүз ага ата-энесиз. Мисалы, ата-эне баласын şu Kırgızстанга кызмат кыл, Кыргызстанды корго, мекениңди корго, элиңе кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл деп 6 саны аман жакшынакай кылып жөнөтүп атат. Сен барып мекенди коргошуң керек. Бул сенин милдетиң, парызың деп. Анан отурса эле баласынын сөөгү келип атса, же катуу салап коюп туруп бөйрөгү иштебей калды, майып болуп калды деп атса, мындан өткөн суук кабар барбы ата-эне үчүн? Аны көргөн коомчулук баласын армияга жөнөтөбү? Албетте жанагы балдарды жанагы бекем кылып, мыкты кылып тарбиялоо иштери болуш керек. Бирок ал үчүн атайын уставтар бар да. Өзүнүн жоосу бар мисалы. Азыр анын үстүнө бүт дүйнөдө мындай технология, дрондор, акыл эстин мындай атаандаштык болуп атпайбы? Кара күчкө караганда мисалы, аң сезим, акыл эс, билим, илим. Мына ушундай учурда Кыргызстанда сиз ушуну түп тамырынан жоюшуңуз керек. Армиядагы жанагы ыдык көрсөтүү, көрдүңүз жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги окуяны. Ошондой кылып зордук зомбулук көрсөтүп, жанагындай уруп сабаса бала акылдуу болуп калабы, же эмне мекенин көбүрөөк сүйүп калабы. Бул мындай акылсыз, жанагы тарбиясыз, билимсиздердин жумушу. Ошон үчүн сиз жанагы армияга барып, биздин балдардын ал тескерисинче келип, мекенин дагы көбүрөөк сүйүп, келип өзүнүн теңсуздарын айтыш керек. Кыргызстанга кызмат кылалы. Армияда мына ушундай экен, биз мекенибизди сүйөлү деп. Тескерисинче ал келип ооруканага жатып жанагы бөйрөк иштебей канча балдардын өлүмү болду. Өзүн өзү өлтүрүү катталып атат. Анткени алар кордукка чыдабайт. Анан ошол жерде ата-энелер нааразы, алардын үнүн эч ким укпайт. Мен бир дагы жыйынтык көргөн эмесмин. Баланча армияда сабалып, аны урган адам баланча жылга соттолуп кетти, түрмөгө камалды деген. Жок.